Барыңыздарга салам, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн сиздерге биз Муундар аралык көкбөр оюнун чагылдырып бермекпиз. Бишкек шаарында биринчи жолу Муундар аралык оюну өтүп жаткан учуру кайсыл муундар жеңишке жетерин жана кайсыл муундар оюн көргөзүп жатканын биргеликте билебиз. Анан 2004-төр улуулугула. Мага Instagram баракчасы бар, Instagram баракчасы. Көкбөрү кейжи деген. Мына ошол баракчанын атынан мына турнирде жаш курама 2004-төргө 1000 сом. Ой, болжай, байлуулан айда чыкпа уя. Ай, балуя. Текназар менен Астаркулдун ар бир салымына 5 сомдон кетти. Бабайсың а? Мен бакш. Төртчү камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, өзүңүздөр күбө болгондой эле азыр 1996 оюнчулар менен 2004 оюнчулар оюн көргөзүп 2004-төр жеңишке жетти. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аты жөнүңүздү айтып, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Аты жөнүм Анатаев Амангелди. Талас областынын Айтматов районунун Аманбаев айылынан болом. Сиз буга чейин көкбөр ойноп жүргөнсүз, Ооба. Анан бул жака кантип чогулуп калдыңыздар? Кандай даярдыктар болду сиздерде? Биздин билишибизче, бул Муундар аралык оюнда эң кичинекей команда болуп сиздер эсептелесиздер, Ооба. Бул оюн, бул турнирдин эң кенже командаларынанбыз. Бул оюнга сбор өтөштү балдар. Биз Таластан 3 бала келдик. Биз Таласта да Муундар аралык оюндан кийин бошобой оюнга эле келдик биз. Кудай буйрса бүгүн 96-жылкы байкерлерди утуп чыктык. Анан биздин билишибизче, сиз буга чейин Казакстанда да көкпар ойноп жүрөт экенсиз, Ооба. Ошол эки Кыргызстан менен Казакстандагы көкбөрү менен көкпардын өтө бир чоң айырмачылыктар барбы? Айырмачылыктар бар. Казакстанда мындайча айтканда өтө каражат жагынан өтө көп акча бөлүнөт экен. Анан мен айтат элем, ушу казак кыргыз болуп, көкбөрү көкпар болуп, мен баары эле бир атадан бир жерден чыккан эле оюнда. Экке бөлүп болбойт го, эми бияктан да бир адамдын айынан эки элдин ортосуна чыгып атат да бул жердечи. Андай болбойт го, эми ал жакта да эле мисалы казандык көкбөр чабышат. Мен мисалы казандык көкбөрү да чаптым, чеңберин да чаптым. Бардыгынан чаптык. Ал жакта да казан чабышат, бизде да жер улак чабышат. Ошо. Анан алдыда пландарыңыз кандай? Кайсы Кыргызстандын кайсы бир командасына кошулуп ойнойн деген оюңуз барбы же Казакстанда эле чабасызбы? Эми өздөрүң эмне жетсин дейт го. Чакырса келем, жок дейм. Азырынча бирок чакырган командалар бар элек. Бирок өзүңүз аракет кылып көрдүңүзбү? Ушул командага бир кошулуп ойноп көрөйүн деген сүйлөшүүлөр болдубу? Жок, андай болгон жок. Мени чакырбаса, мен алгыла деп мен барбайм да. Эми көкбөрүчү ал сиздин өзүңүздүн сүйүктүү оюнуңуз болуп аткандан кийин. Жок, андай командалар менен сүйлөшүп болгон жок. 9-май турнирин эле Нурлан Байке Мамбетов тренер чакырган Бакубат Таласка. Тилекке каршы келе албай калдык, жумуштан бошобой. Алдыда дагы сиздердин канча оюнуңуздар калды? Алдыда Кудай буйрса эртең 2003 жылкы байкелер менен ойнойбуз. Аларды утсак подгруппадан чыгабыз, Кудай буйрса. Анда ийгилик сиздерде алдыда оюндарга. Doksan altılar kayradan geldi, sonun bir uçurdu. Alır kolda çıkarı olmadığını gördüm.
Айдархан чыккан ошо. Стартта жатат. 6-минут артта калды. 7-минутта кетип атат. Азыр өзүңүздөр күбө болгондой эле 1996-жылкы Мундардын капитаны, саламатсызбы? Саламатсыздар. Бүгүнкү оюн кандай болду? Бүгүнкү оюн абдан сонун болду. 2004-жылкы Мундар менен болду. Абдан жакшы оюн болду. Өзүлөрү жаш болсо дагы аябай бир күчтүү команда экен, 2004-төр. Эң кенжеси бул Мундар аралык оюнда, э? Ооба, эң кенжеси, бирок кенже болгону менен сборный Кыргызстанда жүргөн оюнчулар да бар, Исхак атай кетсек. Жакшы оюнчулар бар, клубда ойноп жүргөн Элдар, Байтеген, Айдархан деген жакшы оюнчулар бар. Бирок биз 2004-төргө көз жүгүртөлү десек дагы, сиздерде дагы эң мыкты оюнчулар бар экен, э? Алдыңкы оюнчулар деп айтсак жаңылышпай чыгарбыз. Негизи бул оюнга даярдыктар кандай болду? Көпчүлүгүнүн айтуусу боюнча биз 2 күн калганда келдик, 3 күн калганда келдик дейт да. Сиздерде даярдыктар кандай болду? Бул оюнга биздин даярдыктар жакшы эле болду, Кудайга шүгүр. Анча-мынча балдарыбыз аттарыбызды сатып алып берди. 96-жылкы Муундар четте карап турган жок, Жети областтан. Полный Жети областтан 96 миң деген жылкын бар спонсор болушту. Жакшы колдоо көргөзүштү аябай. Анан бул жака жаңы аттарды сатып бергенде ошол 96-жылкы Муундарга калды аттар. Эми Муундарга буюрса калат, ал сатып берген балдар силе 96-жылкы балдар. Балким өздөрүнүн колунда болот. Кийинки ушундай турнир болсо сурасак четке какпастыр. Алып бергенге жараша оюндарга деле сурасак берет деген үмүттөбүз. Анан биздин билишибизче сиз биринчи жолу капитандыкты аркалап атасыз, э? Ооба, биринчи жолу капитандыкты аркалап атабыз. Анан бир команданын мүчөсү болгону менен ушул бир команданын капитаны болгон кандай өзгөчөлүктөр экен? Мындай 12 бала менен тил табышуу дегендей, чогултуу деген сизге мындай кыйынчылык туудурган жокпу? Эми кыйынчылык деле туудурган жок десем жаңылышпайм. Анткени балдар ар бир клубда ойноп жүрүп көнүп калганда айткан сөздү угат, айткан убакта келет. Буюрса жакшы, 96-жылкы ынтымагы жакшы, ынтымагыбыз ушул бойдон эле бекемделе берсин. Кыйынчылык деле туудурган жокпу деп эсептейм. Алдыда дагы сиздердин канча оюнуңуздар калды ошондо? Биздин дагы бир оюн калды. Группалык оюндардан. Чоң рахмат, анда алдыда оюнга сиздерге ийгиликтер каалайбыз. Өзү жаш болсо дагы 2004-жылкы Муундардын капитан командасы Исхак Бекболот уулу, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү оюн кандай болду? Билишибизче 96-жылкылардагы аябай күчтүү команда болду, күчтүү оюн болду окшойт, сиздер үчүн. Эми биз 96-жылкы байкелерди коркуп чыкканбыз, чынын айтканда аябай коркуп чыкканбыз. Оюнубуз ортодон жүрүп кетти, улак көбүнчөсү бизде жүрдү. Оюнубуз жүрүп алып окшойт. Жерди да биз алып аттык көбүнчөсү. Ошентип оюнубуз жүрүп болду. Жакшы оюн болду, кызыктуу оюн болду. Негизи даярдыктар кандай болду эле бул оюнга? Биз алдын ала бир ай мурун даярдандыңыздар беле же оюнга аз калган убакытта даярдандыңыздарбы? Биз бул оюнга даярданып баштаганбыз, ушул поколение оюн болот дегенде экинчи күнү, ошо интернетке чыккан экинчи күнү эле даярданып баштаганбыз. Уже ар жак бер жагынан бир айдан ашып калды, ат издеп антип. Балдар чогулганда бир 10 күндөн ашып калды. Жакшы даярдандык. Ушу мээнетибизди кайтаттык деп ойлоп атабыз, Кудай буйрса. Сиз бул командада капитан команда экенсиз. Кандай буга чейин сиз капитан команда болуп ойногон эмессиз, эс бир командага, э? Анан кийин сиз үчүн бир кандайдыр бир кыйынчылык болуп аткан жокпу? Бул балдар менен тил табышуу, чогултуу деген нерсе. Бул капитандыкты эми жети дубанын жигиттери общий шайлап ушу сен өзүң капитан бол деди. Балдардын сөзүн четке кагылган жокмун, болдум капитан. Бул убакка чейин капитан болгон эмесмин. Эми балдар тууралуу айтсак, балдар өз тең учтарыбыз. Аралашып кеттик бат эле. Ар бирибиз досторубуз бар, баарыбыз эле бири-бирибиз менен доспуз. Эми бат эле тил табышып кеттик. Анан биздин билишибизче, бул Муундар аралык оюнда эң кенжеси сиздер болуп аткан үчүн мүмкүн чоң байкелерден спонсор болушту же башка областтардан 2004-төр чогулдуп бир спонсор болуп, мүмкүн ат жагынанбы, башка жагынан жардам бериштиби сиздерге? Биз чынын айтканда ушу спонсор жак Искен деген байке жүрөт, бир Искен байке, анан Бакай деген байке жүрөт. Ошо байкелерди баса белгилеп айтып кетем ушул жерден. Ушу баары эле келип тыйынга келип такалат да. Ошо тыйын жагын
менимче аябай эле көтөрүп бер десем болот. Взностун акчасын, аттарын, дары дермегине. Ошонун баарын ошо байкелер көтөрдү. Азыр жатаканабызды ошолор көтөрүп атат. Мындайча айтканда, байкелер спонсор болуп атат. А бирок өзүңүздөр менен теңдүүлөр башка областтардан эч кандай жардам көргөзүлгөн жок, мүмкүн 2004-төр. Эми андай деле болду, бирок бизге жете тургандай чогулган жок ал жерде. Анан бул жакта муундар аралыкта ар бир командада күчтүү оюнчулар бар экен. Мындай карап кетсек, сиздердин эң бир чоң күчтүү команда биз үчүн ушулар биз менен кандай десем тең келет деген команда кайсыл жылкылар? Коркуп жаткан оюнчу дейинчи, коркуп жаткан муундар. Эми бул жерде биз эң кенжеси болуп турабыз азыр. Биздин улуу байкелер бүт эле фаворит болуп турат азыр. 92-жылкынан Сейитбек байке жүрөт, Кубантай байке жүрөт. Ар бир жылдын өзүнүн фаворити бар азыр. Слабый команда эч кимди айта албайбыз азыр. Ар бир командада бирден эмес, экиден, үчтөн фаворит бар. Мына биздин командада эле Айдаркан жүрөт. Не деген фаворит балдар жүрөт, Байтеген жүрөт. Ошо ар бир командада азыр экиден, үчтөн фаворит бал бар. Анда чоң рахмат, сиздерге алдыда оюндарга ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү оюн кандай болду сиздер үчүн? Биз үчүн жаман оюн болду. Жеңил ызасын тарттык. Ошо менен турабыз. Негизи кол жүрбөй калды деп айтып коюшабы, мындайда же даярдыктар жакшы болбой калганбы? Эми кол деле жүрүп турду, эми күчтүү команда экен, күчтүү утаттык го. Биздин кичине өзүнүн оюнубузду жогото алды окшойт. Биринчи таймда жакшы эле кетип аттык эле, анан экинчи таймда бошошуп кеттик. Бирок мындай карасак 96-жылкыларда деле мен деген мыкты оюнчулар бар экен, э? Бизде лигада жүргөндөр көп. Высший лигада жүргөндөр көп. Просто оюнубуз таппай калдык, анан кичине балдар эми чандырап алды окшойт. Тактика жакшы эле болду эле кечинде, бирок түндөгүдөй кечинде сүйлөшкөндө иш кылбадык. Утулдук эми. Кайын буйрук экен да. Анан бул 96-ларга мисалы башка областтан бир 96-жылкылардан ат алып берип, же кандайдыр бир спонсорлук кылыштыбы сиздерге? Жалабаттык. Досторубуз мо Балуевден ат арендага алып беришти. Анан кайсы дос dedi, да бир ат алып берди, сатыпчы. Ошондо сиз бул аргымак менен биринчи жолу оюн таласына чыгыпсыз да, э? Жок, муну Агылбирсте чапкан атым бул. Жанагы 31-августта президент кубогунда гөлдө чаптым, ошол ат бул. Айтып койду эмеспи, эме депчи, бул оюн көрөрмандар менен кызыктуу депчи. Биздин билишибизче сиздердин да бул жакта көрөрмандарыңыздар аябай көп экен, э? Аябай көп эле. Ошо көрөрмандар да көрөрмандык кылып келгендерин актай албады окшойт. Аракет кылдык эми биз, күчтүү экен утту да. Эми ол мындай атка шултолоп, неме кылганда баягы актаныш эмес. Күчтүү экен утту. Алдыда дагы сиздердин бир оюнуңуздар калды, э? 2002-лер менен бир оюн бар, Кудай буйрса. Анда сиздерге алдыда оюндарга ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, сиздерге да чоң. Анан 2004-жылкы бүкөлөрүбүзгө да ийгилик. Буларда пара жыйна жок. Булар биздин группадан ушулар чыкты ужечи. Буларга да алдыңкы оюндарга ийгилик, мыкты балдар бар. Кудай таалам бөөдө кыштан сыткары жакшы оюн болсун. Омин. Бул düşün тартып иши. Омин. Aylanmadan çıktı. Haydi! Seyirciler komandası golü. Haydi! Yoldaşbek Albayev 89'lar komandası. Kızıl Ata kazanga jettik olup geçimik birleyen şey. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, бул жакта оюн аябай кызуу жүрүп жаткан учур экен. Көрөрмандардын дагы колдоо сөзгөчө экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кайсыл муундарга көрөрмандык кылып жатасыз? Мына азыр келдим мен дагы 89-дар менен 88-дер экен. Ушу командалар мына өтө мыкты командалардан деп атышат. Мына көрөрмандарды да көрүп жатасыңар. Кандай балешик болуп атат. Аябай. Бул командалардагы аябай даярданып келишиптир. Мына ойноп атышат. Ушу жакшы экен. Элдин маңайы жакшы көрүп атасыңар.
мына очко болду. Негизи сиз кайсыл командага көрмандык кыласыз? Кайсы муундарга? Бир муун барбы? Мен 88-дерге. 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 Чоң рахмат. Оюндар кандай болуп атат? Оюндар аябай кызыктуу болуп атат, чынында. Мындай турнир, муундар аралык турнир биринчи жолу болгонуна байланыштуу. Аябай кызыктуу оюндар жүрүп атат. Бул турнир аябай жакшы экен. Ар бир областтан дос таптык, тааныш таптык. Мыкты экен. Жети Дубан мыкты жигиттери чогулуп, бир үйдө бир сбор өтүп, аябай жакты. Анан негизи сиздерге команда бул чогулушу кыйынчылык деле тудурган эмес чыгар, э? Команда чынында кыйынчылык деле тудурган жок. Биздин муунда жакшы оюн көргөзүп жүргөн жигиттер бар болчу. Ошолор болуп эле бат эле бир күн ичинде эле чогулуп алдык. Анан көпчүлүк эле айтып атышат да, бул командалык оюнга караганда муундар аралык оюндар аябай жакшы экен депчи, элдер экиге бөлүнбөйт экен деп. Кандай өзгөчөлүктөр бар экен бул командалык оюн менен муундар аралык оюндар? Өзгөчөлүктөрү бул жерде бөлүнүп жарылуу, областтарга бөлүнүп жарылуу жок. Жети Дубандан чогулат. Жети Дубандын жигиттери бар. Бөлүнүп жаруу деген жок. Достук, ынтымак, Сары Өзөн дегендей. Баары ошо муунуна балет этип атышат. Анан биз сизди негизи Ак эл бирсинин жетекчиси катары, Баткен областынын жетекчиси катары билебиз да. Негизи жетекчи болуп жүрүп анан бул оюнга келип калган. Жетекчи болуп жүрүп оюнга келип калган. Эми муундар аралык оюнга Баткенден 89-жылкы жигиттерден караштырыптыр негизи башында. Анан таппай коюшкан го дейм, анан бизге чалып сунуштап калышты. Келип ойнойсуңбу деп. Албетте деп келдик. Анан мен бул оюндан сырткары бир сизге суроо бере кетсем, Ак эл бирсинин жетекчилигинен кетти деген да бир-эки интернет тармагынан көрүп калдык. Ошол кандай? Жетекчиликтен кеттиңизби? Негизи кетсемби дегем, бир ордума бир жакшы бир Баткенден патриот, бир мыкты ага ийни болобу, достордон болобу келип алса, тапшырып кетсем жакшы болот эле негизи чынында. Жеке мен деле өзү жүрө бермекмин, жеке иштерге байланыштуу чет жакка кеткен адам жакын арада. Анан ушундай даражага келип, ушунча ийгилик жаратып келип, анан ушу команданы дальше алып кетсеби деген жакшы ой тилектер да. Негизи биздин билишибизче, негизи Баткенден команда жок эле. Сиз Баткендик команданын түптөп чыктыңыз, жеңишке жетип кирдиңиз 31 августта. Балдардын ынтымагындагы оюнчуларды да чогултуп, анан биз деле сиздин кетпешиңизди суранмакчыбыз. Кетпейт деле болчук. Жеке иштерге байланыштуу болуп атат баары теңчи. Бирок команданын түптөлүп чыкканыбыз эми Баткен үчүн бир чынын айтсак бир тарых жаралды. Бир жыл ичинде чогулуп, эки кубоктун ээси болдук. Президенттин кубогун мисалы үчүн 10 жыл, 15 жылдап жүргөн командалар бар экен чынында, ал элек бизге насип болгон экен. Ушул жылы жеңиш багындырып, Баткен элине бир жакшы жеңиш тартууладык деп ойлойм. Чоң рахмат сиздерге, анда алдыда оюндарга ийгиликтер каалайбыз. Чоң рахмат силерге да. Жалпы 89-дары биринчи салымга кадar 5000 рубль коюп кетти. Силерге 5000 рубль кетти. Кайрадан теке стартта. Турнир башталгандан бери эле бизде мындай республикалык деңгээлде лигада ойногон балдар жок экен бизде тилекке каршы. Ошонун эмесинен слабыйраак болуп калдык биртике. Эмдиги жылы Кудай буйруса аракет кылабыз да чыкканга. Анан негизи бул оюнда көрмандар менен жана аттар менен жакшы деп коет го. Оюн аттар күчтүү болсо депчи, көбүнчө аттар бул жакта роль ойноп калат деп. Кандай аттарыңыздардан жаракат алгандар болду же аттардан спонсорлуктар болду? Башка областтардан мисалы 88-дер чыгып. Бизде аттар жакшы эле, Кудайга шүгүр эле болду. Таластан келген жигиттер өздөрүнүн аттарын алып келди. Нарындын балдары
аттарды ошолор көп камсыздап берди бизге. Чүйдүн балдарынан да чыкты, көлдөн да келди. Жети дуан болгондон кийин жети дуандан жакшы эле поддержка болду. Ушул командалык оюнга караганда бул муундар аралык оюндар жакшы болот окшойт, Күйөрмандарга да кызыктуу болот окшойт. Себеби күйөрмандар дагы экиге бөлүнбөйт, ар бир областтан оюнчу болгон үчүн. Бул эме экен, кызыктуураак болот экен. Анан эл бөлүнбөйт экен, муунга эле бөлүнгөнү болсо эл бөлүнбөйт экен, жакшы болот экен, бизге жакты. Күйөрмандарга да жакты го деп ойлойм. Анан сиз буга чейин кайсы бир командада оюн көргөзүп жүргөнсүзбү? Мен деген көп жыл болду. Мен 2008-2008-тен 2011-ге чейин Рассвет, Кожомкул деген командалар ойногом. Анан буга чейин бир команда капитандык кылдыңыз беле же бул сиздин биринчи жолу капитандык кылып аткан командаңызбы? Жок, бул муундардын арасында, клубтар арасында дагы биринчи жолу капитандыгым. Бир оюн команданын мүчөсү болгону менен бул капитан болгондун өзгөчөлүктөрү болсо керек, албетте. Капитанда кичине жумуш көбүрөөк, балдарды караш керек, жетпеген эмелерин алып келип бериш керек. Ошо оюн ичинде дагы нары кара, бери кара, карма түрт дегендер болот. Ошолор менен айтып туруш керек. Ошондо бул сиздердин жегилүү ызаңыздар көпчүлүгү атка байланыштуу же башка нерсеге эмес, бул сиздердин командада бир күчтүү оюнчулар жок болуп калды дегенди билдиреби? Биз ушу бизде аттар жакшы эле болду, бул балдарыбыз биртке слабыйраак болуп калды. Эми Кудайга шүгүр, жакшы эле бар, аман эсен, жаракат алган жокпуз. Баарыбыз аман үйүбүзгө келип, бияка келгенбиз, эми аман эсен үйлөрүнө жетип алсын классташтарыбыз. Алдыда дагы сиздердин оюңуздар барбы же ушу менен бүттүбү? Жок, биздин бүттү, акыркы оюнубуз. Акыркы оюнубуз. Анда сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөр күбө болгондой эле 2000-жылкылар менен 1998-жылкылар оюн көргөзүшүп, 1998-жылкылар жеңишке жетишти. Жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бүгүнкү оюн сиздер үчүн кандай оюн болду? Биздин билишибизче 2000-жылкы муундардагы аябай күчтүү команда, күчтүү оюнчулар бар экен, Абдан сонун болду. Абдан кызыктуу оюн болду деп ойлойбуз. Эң башкысы Бөдө Кыргызстан тышкары болду. Күчтүү команда, 2000-лерде күчтүү балдар бар. Көчмөндөр оюнуна катышып жүргөн балдар бар. Буюрса эми алаң колосу менен бизге буйрук койтур жеңиш. Ошо менен жеңип отурабыз буюрса. Анан бул 98-жылкылардын арасында бир эле областтан эмес, 7 областтан оюнчулар бар, Чогулуш кандай болду, сиздерде даярдыктар кандай болду? 7 областтан бар. Албетте ар бир областтан бирден бала дегендикке байланыштуу. Ар бир областтан бирден бала болду. Андан тышкары мыкты оюнчуларды тандадык. Мыкты 98-жылкы тарткан, лигада тарткан, высший лигада тарткан жигиттерди. Ошо сбор өтүп, жакшылап даярдандык. Буюрса жакшы, ийгиликтерге жетип атабыз ушинтип. Анан негизи айтып коюшат эмес, ушул оюн күйөрмандар менен кызыктуу деп. Негизи 98-дерди колдогондор аябай көп келген экен. Күйөрмандардын да бир колдоосун сезип жаттыңыздар окшойт, Албетте сезесиң да, сезбегендечи. Буюрса ар бир оюнда 98-дер дүңгүрөп келип ат. Буюрса жакшы, баары ынтымагыбыз арта берсин. Ошо күйөрмандарга да чоң рахмат, Алла разы болсун. Анан 98-дер чогулуп мүмкүн сиздерге бир кандайдыр бир спонсорлук кылыштыбы, ат алып бериштиби же башка нерсе? Ат алып бербесе дагы башка жагынан спонсор болуп атышты. Тамак аш жагынан акча чогултуп аттык. Ар бир областтан акча чогултуп 98-дер үчүн деп, команда үчүн деп. Буюрса ошонун урматына жеңип, ийгиликтерге жетип атабыз. Анан алдыда дагы сиздердин канча оюнуңуздар калды? Алдыда дагы билбейм. Бүгүнкү оюндан кийин чечилет го эми бүгүн. Анан ушул командалык оюнда ойноп жүргөнүңүздү биз билебиз. Командалык оюн менен бул муундар аралык оюндун айырмачылыгы эмнеде экен? Айырмачылыгы көп эле ат чечип калат экен. Аттар көп нерсени чечет экен. Башка айырма деле жок эми, бүт эле таанышып жүргөн, дос болуп жүргөн балдар азыр 98-дин ичинде. Ошол башка бүт эле жакшы эми. Алдыда оюндар кандай, сиздерге ийгиликтерди каалайбыз, Чоң рахмат, Алла разы болсун.
Саламатсызбы? Бүгүнкү оюн кандай болду сиздер үчүн? Саламатсызбык. Бүгүнкү оюн биз үчүн аябай оор болду. Биз негизи коркуп чыкканбыз аябай эле. Атаандаштарыбыз күчтүү болсу. 98-жылкы байкелерибиз булар канча жылдан бери лигада ойноп келаткан байкелерибиз. Аны өзүбүз дагы аябай коркуп бертең менен жакшы дуа кылып алып чыкканбыз негизи. Оюн кырсыгы жок, эң башкысы негизи ошо кырсыгы жок эки команда да жакшы болду да. Негизи байкап карасак 2000-жылкыларда да эң мыкты оюнчулар жүрөт да. Анан аттарыңыздар слабый болуп калдыбы же ат жетишпей калдыбы? Биз өзүбүздүн балдар негизи кечирээк да чогулуп, бир аз дайындыгыбыз кечирээк болуп калды. Анан аттарыбызды да дайындай албай калдык. Чынын айтканда балдар таластагы балдарыбыз дагы оюндары менен баарыбыз эле кеч келип калдык. Ошондон бир аз жаңылып калдык аттардан. Ошондо бул оюнда сиздерде даярдыктар болгон жокпу бул оюнга? Даярдыктарды кечирээк кылып калдык. Балдар негизи бир жактан чынын айтканда бир 4-5 балабыз аябай чуркады. Калган балдар жумушка байланыштуу кечирээк келип калдык. Командалык оюн менен муундар аралык оюндун сизге бир өзгөчөлүгү кайсыл болду бул муундар аралык оюнда? Бул муундар аралык оюндарда өзүң балдарың менен тең туш балдарың менен жакшы экен оюндар. Чогуу өзүң досторуң менен кызыктуу да болот экен. Анан алдыда сиздердин ушун менен дагы канча оюнуңуздар бар? Биз группадан чыкпай калдык. Бүгүн жеңил вызасын тартып калдык. Кудайым буйрса эми эмки турнирлерге жакшы дайынданып келебиз. Анан бул ат менен сиз биринчи жолу оюн көргөзүп жатасызбы же буга чейин оюн көргөзүп жүргөнсүзбү? Жок, буга чейин оюнда минип жүргөн атым бул постоянно эле. Ошо чоң оюндарда минип келген атым Аякс деген. Көп эле жерде минип жүрөм. Өзүм айылдан дагы байкелерим ошо мингизип Мирбек деген майкебиз бар. Ошо Мирбек деген майкебиз багат бул атты негизи өзү. Анан ушу баса белгилеп айтып кетчү байкелерди ошо Данияр, Мирбек деген майкелерибиз дайындап берет негизи бул атты. Өзүм минип ойноп жүргөн ат көп жылдан бери. Чоң рахмат, анда сиздерге ийгилик. Рахмат. Бараттан ак жолдан күн ырактап, актым мен сен тарапка гүл сулаттап, алдымдан чыга калсаң сунайын деп, актым мен сен тарапка гүл кучактап. Sen estem bugün tünüm oyga baktım. Sen estem bugün tünüm oyga jattım. Sen estem bugün tünüm orgodum da. Kaynagan bulak suday mölt mölt taktım. Almazday kurçuy verdim kölönbödüm. Tamçıday tama verdim tөгөнбөдüm. Elesin yıldızlarda cıl cıl etip, ben dağı yıldızlarda tümöndödüm. Sen estep bugün tünüm oyga baktım. Sen estep bugün tünüm oyga jattım. Sen estep bugün tünüm orgodum da, kaynagan bulak suday mölt mölt aktım. Урматтуу Жылдыз Сайым YouTube каналыбыздын катталуучулары, биз бүгүн сиздерге муундар аралык Бишкекте өтүп жаткан оюнду толук түрдө чагылдырып бергенге аракет кылдык. Эгерде сиздерге көкбөрү оюну кызык болсо, анда биздин Жылдыз Сайым YouTube каналыбызга катталып алыңыздар. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байсакова болдум.